Урматтуу кызматкерлер, бүгүнкү биздин сабагыбыз ок атуучу куралды кандай колдонуу жана пайдалануу бөлүктөрүн айтып берем силерге. Замирбек Бакиров бүгүнкү сабагын суроо жооп менен улады. Ал ар бир сабак жеткиликтүү болуусу үчүн өз алдынча түшүндүрүүгө да аракеттенет. Капитан, сержант Пистолет Макаров канча бөлүктөн турат? Анан технический характеристикасын айтыңыз. Пистолет Макаров тапанчасы негизги 7 бөлүктөн турат. Бул баштапкы бөлүгү биринчи чачып текшерүүнүн орун биринчи куралдын магазинин чыгарып, ичинде оору жок токтоп текшере алабыз, адам жок. Аскердик сабактар атайын күжүрмө машыгуулар менен улан бышыкталат. Аны менен катар кызматкерлердин мыкты даярдыктарынан кам көрүү менен кесипкөйлүк деңгээлин арттыруу максаты көздөлөт. Азырынча жаңыдан ыйык милдетин өтөй баштаган кызматкерлердин аракеттери взвод командири Замирбекти кайдыгер калтыра элек. Ок атуу курал боюнча 2-3 элементтерди көрсөтүп кеттим сиздерге жогоруда. Анан бизде атайын багытта полкто күжүрмө даярдык боюнча бул негизинен биринчи орунда турат. Бизге келген кызматкерлер ар дайым күжүрмө даярдыкта болуш керек. Кандай гана кырдаал болсун, ошол учурда барып эл жерин, ата мекенин коргоп келүүгө даяр болуш керек. Бизге жөнөкөй кызматкерлер келбейт. Эң эле жок дегенде спорттун чебери болуш керек. Ошол учурда эле бизге жаңы келген кызматкерлер 3 ай сыноо мөөнөт беребиз. Ошол 3 ай ичинде өзүнүн жакшы жактарын көрсөтүп, өзүнүн жетишкендерин көрсөтүп, ошонун негизинде кызматка кабыл алабыз. Белгилей кетүүчү нерсе, башка аскер бөлүктөрдөн айырмаланып, Шумкар атайын багыттагы полкунда кыз келиндердин өз каалоосу менен кызматка тартылып жатышы. Буга чейинки көрсөтүүлөрүбүздө кесипкөйлүгү менен бир топ ийгиликтерди арттырган Күмүшай боюнча баяндаган элек. Ал эми бул чыгарылышыбызда эр жигиттердин арасында тең ата кызматын аркалап жаткан Зияделди да учураттык. Мекенчил кызыбыз буга чейин Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин маалымат тармагында кызмат өтөгөн. Аны менен катар спорттун таэквондо түрү менен машыгып ийгилик жараткан. Мен атайын багыттагы полкунда жарым жылдан бери кызмат кылып келем. Бул жака сынак аркылуу келгем. 3-чү сынакты тапшырганда гана өткөм. Биринчи сынакта жыгылып, экинчи сынакта жыгылып, үчүнчүсүндө гана 2 жыл дегенде ПСНге келдим атайын. Бул жерде иштегенде мен сыймыктанамын. Бул жакта мекенди чын жүрөгүнөн коргогон, мекен үчүн төшүн тосуп берген кыргызымдын чыган жигиттери иштейт. Мен бул балдар менен иштегенге абдан сыймыктанам, чогуу иштеген. Сынактар 6 айда бир болот. Тестирлөө жана дене тарбия боюнча өтүп жатты. Биринчи Ош шаарында болду, экинчи конкурста өтпөй калган Баткен областында болгон. Үчүнчүсүнөн дагы деле артка кайткан жокмун. Умтулуп атайын кирем деп сынактардан канча жыгылсам дагы алдыга умтулуп ниетиме жетип, азыркы учурда атайын багыттагы полкунда кызмат өтөп келе жатам. Кызматка келгенде түшүп көргөн жокмун, анткени жумушум өзүмө жагат,
жумушум анткени ар бир адамга жумушу жакса, жумушундагы оор нерселер ал көрүнбөйт го дейм. Баары жакшы. Командирлерим, жумуштагы балдар баары менен чогуу иштешем. Сый мамиледебиз баарыбыз. Сыйлайт, урматтайт. Кызматым мекенге. Мына ушундай машыгуу учурларында Замирбекке ар дайым өзүнүн алгачкы кызмат өтөгөн мезгилдери эсине түшөт. Спорт чебери болуу менен катар мекенге кызмат кылуу максатын көздөп, аталган тармакка кызматка келгени азырда көз алдына тартылат. Кыялдарым орундалды десем болот. Мен ушу кичинекей кезимден эле милиция кызматкери болуп иштегем келчү. Эле журтума, ата мекениме кызмат кылып, ак ниет менен азыр атайын багытта иштегениме быйыл 10 жылдын мөөнөтү болду. Кудай буйруса, будан дагы ушул багытта эле жумуш алып барабыз. Мен жумушка жаңы буйрук чыккан кезде бизди 3 күндөн кийин Баткенде ызылчуу болуп, ошол жака командировкага алып кеткен. Ошол күн эч эсимден кетпейт да. Анткени жумушка жаңы кирип эле эч нерсе түшүнбөйсүң, анан ал жакка барсаң, ал жакта кырдаал башкача. Ошол күндөр эч мындай эсимен кеткисиз болгон. Мекенчилдик сезимдер ойгонгон ал кезде. Ата мекенге кызмат кылыш керек, көздүн карегиндей сакташ керек дегендей. Эли журтубуз аман болсо, биз аман болобуз дегендей. Ошол ниетте жумуш алып баратабыз азыркы убакытка чейин. Өзүңүздөр көргөндөй спорт жагына өтө көңүл бурабыз биз. Биз эми атайын багытта кызматкер болгондон кийин кылмышкерлер менен күрөшөбүз, ар кандай операцияларга барып калабыз. Ошо күнүмдүк баягы расписание деп коет орусча айтканда. Ошол негизинде 2 саат спорттун денени чындоо көнүгүүлөрүн ошондой көнүгүүлөрдү алып барат, кызматкерлер алып барабыз. Мекен чегиндеги кызмат жалпы кызматкерлер үчүн ыйык милдет. Бирок анын өтөөсүнөн чыгып, түйшүгүн тартып, жоопкерчилигин аркалап кетүү бул багытты кыялдангандардын баары үчүн эле жеңил иш эмес. Эки кызматкер бирөө кикбоксинг боюнча спорттун чебери деген наамын алды. Алдан кийинки кызматкерим уч санда боюнча барып, Бишкек шаарына барып, республикалык деңгээлде байгелүү орунду багындырып келди. Атайын багытта полкунда иштегенден кийин өзүм как жетекчи катары кол алымда иштеген кызматкерлерге пример болушум керек. Мен дагы негизи өзү спорттун чеберимин, пауэрлифтинг боюнча. Будан бир ай мурун Бишкек шаарында Европа аталышта спорт мелдеш болду. Ошол жерден биринчи орунду багындырып, чемпион Европа деген наамды алып келдим. Бул дагы болсо биздин полк үчүн, мен өзүм жеке машыктырууларым үчүн аябай мындай
мотивация болду десем жаңылышпайм. Ушул учурдан пайдаланып мен биздин Атайын багыттагы полктун жетекчилерине ыраазычылык билдирип кетким келет. Анткени биздин спортсмендерди ар дайым колдоо көрсөтүп, ар жактан материальный, материалдык жактан ар дайым колдоо көрсөтүп, колдоп келет. Ошол учурдан пайдаланып ыраазычылык билдирип койгум келет. Ар бир кызматкер мекенине кызмат өтөш керек. Ар кандай кол салуулардан мекенди көз карагандай сакташ керек, ошол. Анан бизден кийинки мына өсүп келаткан муундарга мен учурдан пайдаланып айткым келет эле. Көчөдө бош жүрбөй, ушундай Атайын багыттагы полкуна келип кызмат өтөсөңөр болот. Ар жигит биринчиден өзүнүн үстүнөн иштеш керек да. Өзүнүн ишинен иштеп, ар кандай кыйынчылык болот бул жакташ, тоскоолдуктар болот. Ошол кыйынчылыктарды, ошол тоскоолдуктарды жеңип чыкса, мен ойлойм, ал ошол кызматкердин келечеги кең. Кызматкерлер арасында тартип бузулар болуп, тартип боюнча эмне жумуш болсо, журнал негизинде күндүк иш убакытында раттамалардан турат. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине караштуу Ош шаарындагы Шумкар Атайын багыттагы полкунун кызмат аракетинде жыл башынан бери мыйзам бузуулар каттала элек. Бирок Атайын белгиленген пландын негизинде өздөрүнүн кызмат такай аткарып келе жатышат. Алдыдагы эгемендүүлүк майрамына карата зор даярдык көрүү менен күчөтүлгөн тартипте иш алып барууга аракеттер көрүлүүдө. Кыргыз Республикасынын Атайын багыттагы полкунун Ош шаарындагы номер 3 батальонунун өздүк курамы жыл башынан бери аткарган иштери, массалык иш-чараларга активдүү катышып келет. Кызматкерлер коюлган тапшырмаларды өз убагында аткарышат. Кызмат боюнча кызматкерлер арасында эч кандай тартип бузуулар болгон жок. Чындыбай Калдыбаев укук коргоо тармагында 15 жылдан бери кызмат өтөйт. Ал эми анын 10 жылга жакын убактысын жетекчилик кызматты ийгиликтүү аркалап келет. Аскер кызматына барып, кызмат өтөп, андан кийин келип кызмат өтөп калдым. Ар бир эле кызматкердин алдына койгон ой максат тилеги болот. Бул жерден катардагы сержанттан баштаганмын. Кудайга шүгүр, кичине өсүп келатабыз. Эми ар бир эле иштин оор жеңили болот. Оор учурлар көп эле болот. Ар бир кызматкердин кыялы болуш керек, генерал болом деген. Ошол сыяктуу эле бизде деле ошондой ой максаттар менен иштеген ишибиздин үзүрү менен өдөлөп келатабыз деп ойлойм. Алдыда эгемендүүлүк күнүнө карата Ош шаарындагы массалык иш-чара өткөн турат. Ошого кызматкерлер толук кандуу даярдык көрүп атабыз. Алдыда дагы кандай жумуштар болбосун, кандай кырдаал болбосун, ар дайым биз дайындайбыз. Ар бир тармактагы жетишкендиктер андагы жетекчилердин иш аракетинен да көз каранды. Ага байланыштуу кызмат учурунда жамаат менен жакындан тил табышып, керек учурда кыраакылык менен иш алып барууга туура келет. Бизде өздүк курам көптүгүнө байланыштуу ар биринин мүнөзүнө карап мамиле кылыш керек да. Болбосо бизде иш кызматыбыз оор болгонуна байланыштуу анча-мынча кызматкерлер чыдабай кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн ар бир кызматкердин жеке үй бүлөлүк шартынан бери таанышып, өздөрүнүн ошо жеке пулк мүнөзүнө жараша мамиле кылабыз.
Дежурный капитан Олбаков. Түшүнүктүү. 120 Шумкар. Айгай берisi көтөрүлдү. Шумкар Атайын багытындагы полкунун жамаатында мекен чегинде татыктуу кызмат өтөп, өмүрүн элибиздин, мекендин тынчтыгына арнаган кызматкерлер да бар. Алардын жолун улап, жоопкерчиликтүү, сыймыктуу кызмат аркалаган кызматкерлер арбын. Бул чыгарылышыбызда 2-3 каармандын кыска таржымалы менен катар жалпы жамааттын ийгилигин ачып берүүгө аракет кылдык. Ыйык милдет ээлерин алдыда дагы зор сыноолор күтөт. Антка бекем турган эр жигиттерге күчүрмөн, кайрат күч берер, эл журтунун ишеними зор.